Белгилүү ырчы Дайыр Исмадияров 10 адамды Египетке бекере салдырат. Ырчы Дайыр Исмадияров GIF конкурсунун алкагында 10 катталуучусун Египетке бекере салдырып келүүнү пландап жатат. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Жакында сиздерге өзгөчө GIF конкурсумду тартуулайм. Эмнеси менен өзгөчө десеңер, жумуш деп эс алган убакыт же каражат таппаган 10 катталуучуну Египетке алып барып 100% бекере эс алдырып келем. Андыктан конкурсту өткөрүп жибербеш үчүн Дайыр менен Египетке баракчасына жазылып баштай бергиле. Конкурстун шарттары жакында тааныштырам. Андан сырткары Москва жергесинде жашап жаткан жердешке да барып келейин деген пландар болуп жатат. Андыктан жакшы маанай менен алдыга умтула берели деп позитивдүү жаңылыгын бөлүштүрчү. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасы маданиятынын мыктысы Дайыр Исмадияров кыргыз шоу бизнесине биринчи кадамды 2008-жылы жасаган. Анын аткаруусунда 20дан ашык кырлар бар. Маалымат булагы Заман Чегиткейжи. Нурлан Насиптин жаңы клиби хит болобу? Белгилүү ырчы Нурлан Насиптин Кызытайым деген ырга тартылган клиби жарыяланды. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Нурлан Насип YouTube каналында жаңы ыр жана жаңы клип Супер кудалар тасмасында саундтрек катары жазылган. Кызытайым деген ырга бүгүн клип даяр болуп сиздерге сунуштап жатабыз. YouTube'дан клипти көрүп, ырды угуп, өз ой пикириңизди билдирип коюңуз деп билдирди ырчы. Учурда клипти 120 миңден ашык көрүүчү көрдү. Маалымат булагы Заман Чегиткейжи.